Баштадым да. Прямой эфир. Азыр кичине кишилер топтолсун. Фейсбуктан да кирдим уже. Фейсбук. Жакшы. 500 адам, 600. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катышуучулар, биздин кардарлар. Силер менен Кут курулуш компаниясы. Менин атым Замир болот, сатуу бөлүмүнүн адиси. Бүгүн 30 сентябрь күнү биздин көптөн күткөн оюнду ачык деп жарыялайбыз. Азыр сиздер менен чогуу түз эфирден биздин 3 соц тармактардан, бул Instagram, YouTube, Facebook баракчаларынан 3төн жалпысынан 9 финалистти тандайбыз. Азыр кичине адамдар топтолгонго чейин күтө турайлы. Эскерте кетсек, биздин башкы бул бемебиз, белегибиз 2 бөлмөлүү квартира Бишкек шаарында. Бүгүн ошо 9 финалистти тандап, эртең 1 октябрь күнү 9 ошо финалисттин арасынан жеңүүчүнү аныктайбыз. Ошо 2 бөлмөлүү квартиранын жеңүүчүсүн. Сиздер менен чогуу алда түз эфирде болот. Биринчи тур өткөн бир сыра айтып кетсеңиз кыскача. Биринчи тур болсо, кандай десем, булга чейин айтылгандай эле, ошо Instagram, Facebook, YouTube баракчаларынан 3төн жеңүүчүнү аныктайбыз. Ошондо ар бир баракчадан 3төн тандайбыз. Жалпысынан 9 финалист болот да. 9 финалистти биздин кеңсебизге чакырып, ошол 9 финалисттин арасынан анан кийин бир адамды аныктайбыз. Эскерте кетсек, биз 5 квартираны ойнотконбуз. Булга чейин 15-чи ойноп жатабыз. Булга чейин биз 15 сентябрь күнү биринчи белегибизди, биринчи бир комнат квартиранын ээсин аныктаганбыз. Сиздер менен чогуу бул Алтынай эже утуп алган. Чындыгында абдан кубанганбыз. Бул Алтынай эже болсо көптөн бери квартиралап жүрүп муктаж болгон адам экен. Азыр уже 2,5 адам топтолуп калды. Азыр бул жакты силерге бир сыйра биз азыр отдел продажда отурабыз. Эскерте кетсек, мурунку биринчи биздин эфир ушул жерде өттү эле. Проектор менен. Бирок көп айтып жатты эле, көрүнбөй жатат, начар угулуп жатат деп ошонун баарын эске алып, биз болсо азыр бул жактан атайын бул телевизор аркылуу ушул сиздерге көрсөтөлү дедик. Барыңыздарга мындай так, анык ошо көрсөтүлсүн деп. Ошо бул жакта балдар да даяр болуп калыптыр. Азыр да кичине адамдар топтолсун. Оюн башталганга чейин баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бул биз бүгүн болсо сиздер менен чогуу азыр финалисттер аныктайбыз. Биз азыр 4 квартирабыз калды. 4 квартиранын бирин, 2 бөлмөлүү квартиранын ошо оюнга коюп жатабыз. Жалпысынан болсо да эскерте кетсек, 3 бир комнатный квартира. 3 бир комнатный квартира, 1-2, анан кийин 1-3 комнатный квартираны розыгрышка коюп жатабыз. Келбей каметип коюп, жайгаштырып да бисмилла деп баштайбыз. Биз бир эскертип кетсем, биз 3 соц тармактан 3төн финалисттер тандайбыз. Биринчиде биз Facebook'та бир сыра айтып кетсек, Facebook'ка буга дери конкурсный пост киргизген элек. Именно техникалык жактан ал посту Facebook өзү удалить этип, ошол себептен биз Facebook'та ичиндеги комментарийлерди полный топтоп алып, Excel'де киргизип формасында даярдап койгонбуз. Facebook'та в общем 12.999 участник болду. Комментарийде 40.000. Булар 12.999 деген булар пользовательдер именно. Не комментарий эмес, пользовательдер.
Так, анда эмесе биринчи Facebook'tan баштайлы. Facebook'тун шарттарын эскерте кетесизби? Facebook'тун шарттары өтө жеңил болчу. Facebook'тан жөн эле нравится менен подпискасын басып коет, анан кийин биздин посттордун астына комментарий жазып кетерет болчу. Хэштег менен хочу двушку от код деп. Так, биринчи финалистибизди ана бисмилла деп баштайбыз. Выбор. Загрузка болуп атат бул жакта. Ошо эскерте кетсек, именно ошо конкурсный постко калтырыш керек болчу. Биз атайын эң чоң акыбаты менен Facebook улам өчүрүп жаткан үчүн кайра жаңы ролик киргизип, эң чоң акыбаты менен көп адамдар катышууга мүмкүнчүлүк болсун деп ошол жакка эметкенбиз. Комментарий калтырып, хочу двушка от код деп. Ошол посттон биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Биринчи финалистибиз Нурсултан Акматалиев. Бисмилла деп кирели. Так, азыр текшеребиз. Азыр Facebook аккаунтуна киребиз. Комментарий калтырганбы, калтырган эмеспи, ошону билебиз. Биздин биринчи финалистибиз. Комментарий калтырыптыр. Хочу двушку от код дейт. Нурсултан Акматалиев. Все, экинчи финалистти көтөйлү эми. Куттуктайбыз, Нурсултан Акматалиев. Биздин экинчи финалистибиз, бул жакта азыр тандайбыз. Бул кайталап кетсем Facebook'tan биринчи финалистибиз тамдалды. Азыр эми экинчи финалистибизди тамдап атабыз. Кетти. Биздин экинчи финалистибиз Руслан Абдышев. Facebook'tan Руслан Абдышев, экинчи финалистибиз. Азыр аккаунтуна кирип текшеребиз байкени. Руслан Абдышев, Facebook'tan экинчи финалистибиз. Руслан Абдышев да комментарий калтырыптыр. Хочу квартиру от код деп. Руслан Абдышев. Все, чыгабыз. Эми Facebook'tan үчүнчү финалистибизди тандайбыз. Дагы бир кайталап кетсем, биз азыр Facebook'tan эки финалистти тандадык, үчүнчүсүн тандап жатабыз. Биздин финалисттерибизди куттуктайбыз. Биз үчүнчү финалистибизди тандап жатабыз. Үчүнчү финалистибиз чыкты, Арзыкан Бердиш кызы. Так, азыр Facebook баракчасына кирип текшеребиз. Буга дейин биз Fanpage Karma деген программа менен тамдаган элек. Ал программа көптүгүнө белгилүү болбогон себептен рандомно өткөрүлү деп чечтик. Боло жөнөкөйрөөк кылып. Так, биздин үчүнчү финалистибиз. Facebook'una girip tekşirebiliriz.
Хэштег жок экен, бул жакта хочу квартиру откуда деген кайра башынан текшеребиз. Так, биздин 3-чү финалистибиз болбой калды. 3-чү финалистти кайра башынан текшерип жатабыз Facebook'тан. Шарттарын дагы бир кайталап кетсем Facebook'тан. Facebook'та ар бир биздин постубуздун астынан хочу квартиру откуда либо хочу душка откуда деп жазыш керек болчу. Бул жакта жөнөкөй смайликтер жана точкалар жарабайт. Биздин 3-чү финалистибиз Нурсултан Чотубаев аккаунтуна кирип текшеребиз азыр. Нурсултан биздин Facebook'тагы 3-чү финалистибиз. Азыр текшерип жатабыз. Баарыңарга ийгилик, катышып жаткандар. Так, бул жактан Чутонов комментарий. Буну кандай кылабыз? Не подойдет, да? Бул жакта жөн эле комментарий жазып коюптур. Бул жакта хочу душку или хочу квартиру откуда деп жазыш керек болчу. Бул дагы жарабай калды. 3-чү тандайбыз кайра Facebook'тан. Дагы бир эскерип кетсем, биз Facebook'тан хэштег менен обязательно түрдүү хочу квартиру откуда же болбосо хочу душка откуда деп жазыш керек болчу. Биз 3-чү финалистти тандап жатабыз. Айнагүл Ашимова. Биздин Facebook'тан 3-чү финалистибиз. Так, азыр Facebook баракчасына кирип текшеребиз. Биздин дагы кийинки оюнубузду көңүл буруп хэштег жазып, комментарий көңүл буруп жазасыздар Facebook'тан жана башка социалдык тармактардан. Так, Facebook'тан комментарийни текшерели. Бул жакта рахат. Так, бар экен. Бар. Все, биз Facebook'тан 3 финалистти тандадык. Куттуктайбыз биздин эжелер жана байкелерди. Эми Instagramга өтөлү. YouTube'га. YouTube'тан 3 финалистти тандайбыз. YouTube'тан бул жактан загрузка коюп койдук YouTube'ду. Ага дери биз Instagram'дан тандай беребиз. Кеттик. Так, Instagram шарттарын дагы бир айтып кетсем, Instagram'да биздин Кутстрой жана Кутлайф аккаунтуна подписка кылыш керек болчу. Жана өзүнүн жеке аккаунтуна бир сүрөт киргизип, жана ал жакта хэштег менен хочу квартиру откуда либо хочу душка откуда деп жазыш керек болчу. Жана биздин сүрөттөрдү репост кылыш керек. Болду, активдүү болуу. Анда эмесе биз Instagram'дан биринчи финалист тандайбыз. Так, номер 8563 номердеги. Кирели гана текшерели. 8563. Биздин биринчи финалист. Гүл Балтабаева. Instagram баракчасына кирип, бардын текшеребиз. Instagram'dan дагы бир эскертип кетсем, биз Instagram'дан 3 финалист тандап атабыз. Биринчисин тандалды. Азыр ошонун бүт шарттарын артканын текшеребиз. Так. Сүрөттө бар экен. Болду. Штек. Так, бар экен. Бул жакта хочу квартиру откуда дейт. Упоминание.
назад. Так. Репосттарын көрелі. Бұл жақта бізде бірінші рет келсек. На первую фотографию. Упоминание есть? Написать сообщение займи. Так, бұл жақтан бізде отметка қылбаптыр. Репост только бирөні, ана Кутлайф аккаунтта отметка қылбаптыр. К сожалению, Инстаграмдан дағы башқан тамдайбыз. Башқа финалисте. Инстаграмды ескерте кетсек, болғаны хэштег от хочу дуушка отход деп, анан кейін біздің екі барақчаны отметка алыш керек болчу. Да, біздің бірінші финалисте Инстаграмды қайра баштан кеттік. 4422 номердегі ник көрөлү. Биринчи финалист бол. Буга дери өтпөй калдык, так как эме кылган эмес. Бүт условиялар толук аткарган эмес. Касымбеков Инстаграмдан текшерели бул. Так, бул жабык аккаунт экен, ошол себептен недоступный. Кайра эле биринчини тандайбыз Инстаграмдан. Касымбеков. Башканы тандайбыз. Назад. Биздин биринчи финалистибиз тандалды элек Инстаграмдан. Бардыгы эле жабык аккаунт же толук аткара эмес болуп калыптыр шарттарын. Биринчиси 6827 номердеги. Товкеев Н. Кетти, биз Инстаграм баракчасын текшерели. Сүрөттөрүн көрөйлү. Бул жактан отметка бар, Кутстрой жана Кутлайф аккаунттары, хэштег бар экен. Эми репостун текшерели. Репост. Есть неправильно. Так, бар экен, куттуктайбыз биздин Инстаграмда биринчи финалистибиз. Экинчини тандайбыз. Тукейфен, куттуктайбыз сизди да бир жолу. Экинчиси 11024 номердеги катталуучу. Азыр буну текшерели, шарттарын аткарганбы, аткарган эмеспи деп. Субанкулова. Бул жакта бир эле сүрөт бар экен. Ал бир аз күтө турайлы, загрузка может болгон жок. Упоминание бар экен. Так, бар. Бул жакта бир эле сүрөт болуп атат. Ошол себептен башканы тандайбыз, экинчи финалистибиз кайра башынан. Эскерте кетсек, минимум 3 сүрөт болуш керек эле Инстаграмданчы. Биздин экинчи финалистибиз Инстаграм баракчабыздан. 11811 номердеги. Упоминание бар. Так, бар, комментарий жазыптыр. Тура, отметкалар. До этого буга дери посту карасам, отметка бар. Она просто скрин сделала. Так. Буга дери отметкалар жок экен биздин Кутлайф аккаунттун. Биз кайра эле экинчи финалистти тандайбыз Инстаграмдан. Экинчи финалистибиз 3537 номердеги. Инстаграмына кирип текшерели, шарттарын толук аткарганбы, аткарган эмеспи деп.
Бул закрытый аккаунт экен, бул дагы бул жарабайт. Бизде ачык аккаунттар болуш керек эле. Биздин экинчи финалисттин номери 23376 номер. Powerbank есть? Powerbank кандай? Зарядка есть. Так, текшерип атабыз. Бул жакта код лайф, код строй отметкалар бар экен, хэштег бар экен, сүрөт бар экен. Жана репостторун текшеребиз. Ага, репостта бар экен. Так, бүт шарттар толук аткарылыптыр. Куттуктайбыз биздин экинчи финалистибиз Талантбеков 17. Биз Инстаграмдан 2 финалист тандап алдык, 3-чү финалистин тандайбыз. Биздин 3-чү финалистибиз 14766 номердеги. 14 код строй дейт, хэштег. Зайди в аккаунт. Сүрөттөрүн текшерели, отметкаларын текшерели. Скриншот, упоминание жок экен. Бар экен. Все бар экен, хэштег упоминание бар экен. Репостун текшерели. Репост азыр бир аз күтө турайлы, загрузка кылайлы до конца. Бул жакта жок экен репосттор. Биздин аккаунтта репост кылбаптыр. Толук аткарган эмес шарттарын. Биздин Инстаграм баракчабызда шарттар өтө жеңил болчу. Подписка 2 аккаунт жана репост жана хэштег менен сүрөт киргизүү. Биз кайра эле 3-чү финалистти тандайбыз. 3-чү финалисттин номери 21175 номердеги. Так. Светбек Ергешев 81. Бул жактан хэштег упоминание жок окшойт. Так, упоминание бар экен, сүрөт түрүндө да болсо болот, сүрөт түрүндө да. Хэштег бар, эми репостун көрөбүз. Репост. Ал загрузканы күтөлү. Ага, репост дагы жок экен. Кечиресиздер, биздин шарттар толук аткарылбаптыр. Биз кайра эле Инстаграмдан 3-чү финалистти тандайбыз. Биздин шарттарды өтө жеңил Инстаграм, Фейсбук баракчасынан көрсөңүз, окуп алсаңыздар болот. Так, биздин 3-чү финалистибиз 13423 номердеги. Мырзакеева Жаркынай. Сүрөттөрү бар экен. Хэштег бар, упоминаниялар бар. Репостторун текшерели. Репост бар экен, куттуктайбыз биздин 3-чү финалистибиз. Биз Инстаграм баракчабыздан 3 финалистти тандап алдык. Толук шарттар аткаргандарды. Алардын баардыгын куттуктайбыз. Эртең күтөбүз сиздерди. Азыр эми YouTube'га өтсөк, YouTube'дан дагы 3 финалистти тандап алабыз. Так, YouTube загрузка болуп бүтүптүр. Биринчиси
Биринчиси Нургүл Эсеналиева. Жок, биз YouTube'дан да шарттарын өзгөрткөн элек. YouTube'дан комментарий жазып, жана номерин калтырып кетиш керек эле. Бул жакта номери жок экен, ошол себептен кийинкини тандайбыз. Так, биринчиси Нур Абдраев. Хочу двушку откуда дейт, жана номер телефону бар экен. Биздин YouTube'дун биринчи финалистибиз, куттуктайбыз сиздерди. Экинчи финалисттин өтөлү. Так, экинчи финалистибиз хэштег бар экен, хочу двушку откуда дейт, жана номер телефону бар экен. Куттуктайбыз экинчи финалистибизди. Үчүнчүгө өтөлү. Так, биздин үчүнчү финалистибиз бар. Бул жакта хэштег бар, номер телефон бар, Айдана Тешенова деген. Так, биздин финалисттерди куттуктайбыз бардыгын. Биз Instagram, Facebook жана YouTube'дан 3төн алып 9 общий финалист алдык. Эртең биздин финалисттерди офиске чакырып, бул жактан биринчи тур өткөргөндөй эле рандомно жеңүүчүнү тандалабыз. Эртең биздин бүт финалисттерибизди саат 8-де офиске күтөбүз.